Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Россияда түн дүйнөдө эмгек кылып жүргөн кыргызстандыктар, жаксыңарбы, тинчсиңарбы? Алла таала бардыңарды жамандыктан сактап, жакшылыкка баштасын. Мына дүйнөдө болуп аткан окуялар өтө таасирдүү болуп атат. Мына Палестинаны алайлык, Палестинага көбүрөөк дуа кылайлык. Бүтүн дүйнөдөгү мусулмандарга дуа кылайлык, Кыргызстан элине дуа кылайлык. Алла таала Кыргызстанга эң күчтүү тынчтыкты берсин. Алла таала Кыргызстаныбызды өнүктүрүп өстүрсүн. Алла таала Кыргызстаныбызды эң күчтүү армия, эң күчтүү экономика, эң күчтүү адилеттүүлүктү берсин. Туугандар 2-3 күндөн бери, подписчиктер 2-3 күндөн бери видео чыгара албай атат элем. Ошого кичине кечирип койсоңор, үзүрүмдү кабыл кыласыңар деген ойдомун. Мына дүйнөлүк жаңылыктарга карасак, Кыргызстан өтө мындай активдүү алдыга жылып атат. Демократия жактан, экономикадан, адилеттүүлүктөн жакшы кетип атат. Буну дүйнөлүк эксперттер сүйлөп атат өздөрү. Самый важный не болуп атат? Ички миграция уже азалып туруп, бир жылда кыргызстандыктар 200 миңге аз келип тур Россияга. Может, одон бир 50 миң Европа, Америкага кеткен болсо, или Кореяга 150 миң өтө Кыргызстанда калды деп пример өзүм айттым да. Алла билет. Ол деген Кыргызстан өнүгүп атат да. Кудай буйрса. Өнүгүп жакшы кетип атат. Кудай буйрса, көбүрөөк дуа кылайлык. Ушу ближайший 2 жыл, 5 жылда Кыргызстанда эмигрант болуп чыкпайлык. Чыксак дагы бир бизнесмен или инвестор болуп чыгабыз, Кудай буйрса. Ошого жакшы эмне болот эле. Кийин элге да кайрылуу, мына Россияда такси, курьерде жүргөндөр, доставкада жүргөндөр өтө этият болууга, мына ар күн бир ДТП болуп атат, кырсык болуп атат. Кудай сактасын, азыр өтө кымбат турат машиналар, ремонт болгон кышта. Ошого силерге кайрылат элем, бардыңар Аллага аманатсыңар, этият болгула. Комментарийга жазып, пикириңерди, оюңарды видеону таратып койгула. Каналыма катталып, лайк баскыла. Бардыңар Аллага аманатсыңар.